Ушунчалык деңгээлде унутчаак болуп калганбыз. Бүгүнкү күндө карыларыбыз эле эмес, жаштарыбыз дагы ушундай унутчаактык кандай Склероз. склероз деген оору менен ооруп калганбыз. Чындап эле бүгүнкү күндө ушунчалык деңгээлде унутчаакпыз. Албетте бунун себептеринин биринчиси бул адамдын тамак ашына байланыштуу болот. Жеген тамактарыбыз химикат болгондуктан же болбосо насыбай, тамекиге окшогон нерселерди колдонгондуктан болот. Ал эми экинчиси болсо бул руханий оорулардан болот. Көз тийгенде сыйкырдан, жиндердин эң чоң белгилеринин бири бул адамдын бат-бат унутчаак болуштугу. Ошондой эле ачуусу бат келип, жүрөгү сыгылып, нерв болуп, стресс болуп, кек сактай бере турган болсо, биздин жүрөктөр шлакка толуп калат дагы, адам өзүнүн кылып аткан ишин дагы, колунда турган нерсесин дагы уната турган деңгээлге чейин жетип калат. Унутчаактыктан чыгыш үчүн албетте кайра эле биз тамак ашыбызга маани берүү зарыл. Жана ошондой эле биздин эң зарыл болгон нерсе бул жүрөгүбүзгө маани бериш керек, жүрөктү шлактардан тазалаш керек. Ал үчүн зикирлерди көбүрөөк окуу жана Аллах Тааланын Куранын өзүбүз окуп жана укканды көбөйтүшүбүз керек. Жана унутчаактыктын айынан бир буюмду коюп алып таппай жаткан болсоңуз, анда бул дубаны окусаңыз Аллахтын каалоосу менен жоготкон, унуткан буюмуңузду табасыз.